Assalamu alaikum. Артыбызда көрүнүп турган Ердан Ислам банкында практика өтөгөм. Эми болсо ошо практикада көргөнүмдө элден келген суроолорго айкаштырып жооп берип кетсем, автосалондар аркылуу мурабаха жолу менен машина алайын дегем. Алар менден кредиттик история, үй бүлөлүк киреше жана ИП ОСО талап кылды. Негиз талап кылынабы? Албетте булардын баары талап кылынбайт. ИП деген жеке ишкерлик наамы, ОСО деген жоопкерчилиги чектелген коом же компания, үй бүлөлүк киреше жана кредиттик история булардын баары талап кылынбайт. Анткени соода сатыкта азиздешкен заманбап ислам ханифи алымдардын айтымында соода сатык мамилелери жана каржылоо, мурабаха соода келишими кыйынчылыктарды жеңилдетүү жана аны камсыздандыруу үчүн жасалган иштер. Алардын айтымында соода сатык мамилелери жанды жана мүлктү сактоо максатында кирет. Жыйынтыктап айтканда, соода сатык мамилелери инсандардын кыйынчылыктарын жеңилдеткени сыяктуу жан мүлктү, абройду жана адамдын өмүрүн сактоо үчүн зарарчылык деңгээлине чейин жетет. Демек, мурабаха келишими материал дарамети жеткендер үчүн эле эмес, баардык карапайым эл үчүн жеткиликтүү жана оңой болушу зарыл.